Assalamu alaikum tuğanlar. Kandayсыңар? Бүгүнкү темабыз туғандар. Ош шаарында жергиликтүү шайлоо жыйынтыгы жокко чыгыптыр туғандар. Ошо боюнча болмокчу. Анан кийинки темабыз Бишкек шаарындагы жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгын булар да жокко чыгыш керек. Себеби Ошто кандай арам шайлоо өттү, жергиликтүү шайлоо. Ошо Бишкекте деле ошондой шайлоо арам өттү туғандар. Ошо боюнча анан Жеңиш Молдокматовдун боштондугун талап кылабыз туғандар. Бул бейгүнөө эле жатат. Дагы туғандар Варф анклавына коридор бербегенге жарандарыбыз чыгып өз талабыбызды коюшубуз керек. Биз ал жерге анклавка жол ача турган болсок, биз өзүбүз ошо элек тарап бизге анклав болуп калышы мүмкүн. Ошо боюнча анан ошо 36 Баткендеги 36 жараныбыз набыт болду тугандар. Ошого жоопкер чиновник, кайсы чиновниктер жооп бериш керек. Ошо боюнча сөз болмокчу тугандар бүгүнкү. Ошо тугандар, азыр элдер киришсин, анан баштайбыз эфирди тугандар. Элдер киришсе, Кудай кааласа эфирди баштап, бүгүн темабыз аябай сонун болот. Эфирди бөлүшөбүз тугандар. Эфирге де киришсин адамдар, кирип бөлүшүп. Мен аябай сүйүндүм, өзүңүздөр билгендей, мына кечеги күнү Ош шаарында жергиликтүү шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгыптыр. Себеби ал жерде билесиздер, мына акчалуу анан бийликтин партиялары өттү эле ошол жерге. Мисалы биринчи месттагы ошо ата журт деп Кыргызстан партиясы өттү эле. Ол билесиздер кимге караган, бул бийликке караштуу партия эле. Ошол партиянын өткөнүнө көп добуш алган. Андан кийинки партиялар булар улуттар биримдиги өткөн болчу. Ынтымак партиясы өтүчү. Бул Ынтымак партиясы бул Рай Миллионго караштуу партия болчу тугандар. Өзүңүздөр билгендей, анан да бир-эки партия өттү эле. Мен ошол жокко чыккандыгына мен аябай сүйүндүм тугандар. Себеби өзүңүздөр билгендей, өтө жергиликтүү шайлоо ошол Ош шаарындагы именно ошол мен жашаган Ош шаарынын шайлоосу өтө мындай айтканда грязный, орустар айтканда өтө грязный өткөндө тугандар. Ошого мен аябай сүйүндүм ошол шайлоо жыйынтыгы жокко чыкканына. Себеби эми кезекте Бишкектеги жергиликтүү шайлоону шаардын ошол шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек тугандар. Аны чыгарбасак тугандар, мына ошол окшогон акчалуу партиялар ошентип элдерди сатып алып, админ ресурстарды колдонуп, бийликке караштуу партиялар ошентип өтө берет экен. Ошон үчүн биз шайлоону качан гана таза өткөзөбүз тугандар. Ошондо элдер баардыгы ыраазычылыгы менен дубасын берип, таза шайлоо өттү дейт. Ага чейин ошентип кимдин акчасы болсо, ким бийликте админ ресурс колдосо, ошол партиялар эле өтө берет экен тугандар. Өзүңүздөр көргөндөй, ошону мен кече аябай сүйүндүм. Ошо Ош шаарындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкты дегенде, эми бул кийинки кезеги Бишкек шаарында, мына жакын арада Бишкек шаарындагы партиялар дагы көбү акча менен сатып алып, админ ресурс колдонуп, өтө мындай таза эмес шайлоо өтүп калды да. Ошого мен элди чакырып кетет элем, ошо шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, Бишкек шаарындагы шайлоону жокко чыгарып, жаңыдан элдик партиялар келсин тугандар. Элдин карапайым элдин партиясы, мындай айтканда акчалуу эмес, админ ресурс колдонгон эмес, карапайым элдин ичинен чыккан партиялар келсе тугандар, ошондо адилеттик орнот, ошондо таза шайлоо өткөн болот тугандар. Мен ошол кыргыз элин чакырып атам, таза шайлоого катышып тугандар, чыныгы патриот жигиттерди, карапайым элинен чыккан партияларды шайлап, ушу элиме, журтума деген депутаттарды жергиликтүү кеңеш шайлап алсак тугандар, кыргыз эли өз нугуна түшүп алдыга жыла баштайбыз. Ошол тугандар, мен ошого аябай сүйүндүм. Анан тугандар, дагы бир нерсе айтып кететим. Жеңиш Молдокматовду өзүңүздөр көргөндөй, саясий манайда камап коюшту. Мындай айтканда саясий куугунтук болду. Жеңиш Молдокматов ошол күндөрү эми азыр ушуга кайсы статьяны койтот, эми башаламандык кылып
бийликти басып алам деген. Ал жерде өзүңүздөр билгендей, ал жерде бир эле Жеңиш Молдокматов болгон эмес туугандар. Анын ичинде мыйзамсыз түрмөдөн алып чыккан Садыр Жапаров бар, мыйзамсыз чыккан. Анын ичинде мыйзамсыз түрмөдөн алып чыккан Ташиев бар. Анын ичинде Талант Мамытов бар. Ал жерлерде өтө эле көп адамдар бар. Ал жерде буну эсептеп көрсөк, ошол 5 октябрда болгон окуядан кийин бийликти басып алам деген адамдардын саны өтө көп туугандар. Анда баардыгына кош стандарт болбойт туугандар. Баардыгына иш козголуш керек андачы туугандар. Ошондо баардыгы иш козголуп, баардыгы түрмөгө кайта барып, сот алдында жоопкерчилигин тартыш керек. Ошондо бизде адилеттүүлүк орнойт. Анан кийин эле бир эле ошо Жеңиш Молдокматов бийликке каршы сөзүн айтып койсо, бийликке талап кылып койсо, анан кийин ошентип бир эле Жеңиш Молдокматовду крайне кылган туура эмес. Ачык эле айтыш керек аныча. Ал жерде жоопкерчилик ала турган адам көп туугандар. Мен айтып эсептеп эле коеюн, себеби өзүңүздөр билгенде ал күндөрү эмне болуп атты. Ошо мыйзамсыз 6 октябрда мыйзамсыз түрмөдөн 200-300 адам болуп, Ташиев, Талант Мамытов, анын аркасында 200-300 адам болуп, мыйзамсыз түрмөдөн Садыр Жапаров тап чыгып атат туугандар. Мына ушул жерден башталып атат мыйзамсыздыгычы. Ушул жерден башталып атат туугандар. Анда эмнеге биз ушул эле нерсени ошол эле Садыр Жапаровго колдонбойбуз? Мыйзамсыз түрмөдөн чыкты, мыйзамсыз аны алып чыгышты туугандар. Анда баардыгына тең укук берилиш керек да, тең баа берилиш керек. Анда мындай айтып кеткенде туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен айтып кетет элем, азыркы мыйзамсыз бийлик, мен бул бийликти тааныган эмесмин. Тааныбайм да, акыретке чейин тааныбайм, өзүңүздөр билгендей, себебин өзүңүздөр билесиз. Мыйзамсыз туугандар. Мына мыйзамсыздыктын акыбалы ушул малга чейин келип отурат. Мыйзамсыздыктын артынанчы туугандар. Баардыгы мыйзамсыз болду. Мен айтып атпаймынбы, 5 октябрдан алган биягы баардыгы мыйзамсыз туугандар. Болду. 120 депутат деле мыйзамсыз, Садыр Жапаров деле мыйзамсыз, азыркы ким иштеп аткан чиновниктердин баардыгы мыйзамсыз туугандар. Баардыгы мыйзамсыз келип калды. Мына ушул качан гана мыйзамдуулукка угуна киребиз туугандар, ошондо гана биз мындай айтканда закондуу түрдө, мыйзамдуу түрдө угуна киргенден кийин, каласына киргенден кийин, анан гана Кыргызстанда закондуулук, тартип, баардык нерсе орношот. Ага чейин ушинтип боло берет туугандар. Себеби билими жок, мына ачык эле айтыш керек да, билимдүү эмес, тажрыйбасыз жок. Мына таш бараңды чыгарып салды. Мына чегара маселени популист сөздөр менен сүйлөп атып, мына 100% чечилди деп атып, мына чегара маселеси боюнча мына Баткендеги события көрсөттү, өзүңүздөр көргөндөй. Тажрыйбасы жок адамдар барып чегара маселесин 30 жылдан бери чечилип алганда, мына биз чечип бердик деп популист сөздөрү менен мына ушуга алып келди. Мына кичине ойлонолу да туугандар. Бизде эмне тажрыйбасы таза адамдар жокпу? Ушу чегара маселе боюнча чече турган. Же ошол эле Садыр Жапаров өзү эптей албайса, буну кое турсун чегара маселесин. Биз жаңы муун келгенде, акылдуу, тажрыйбалуу адамдар келгенде чегара маселесин чечише берет элек. Эмне болду азыр? Ошол Варух анклавына эми коридор бере турган болуп атабыз. Ачык эле айтыш керек да, аны башка сөзгө, терминге буруп, эки мамлекеттин ортосунда соглашение, ал кулакка тепкен эле. Мындай айтканда коридордо эле айтыш керек анычы. Биз кечегинде Тажикстан биздин мамлекетке вооружение нападение болуп кирип келип атса, жарандарды өлтүрүп атса, биз кечиримдүү бололу деп ошонун кесебетине мына коридорду ачып бергенге туура келип атат. Акылдуулар, биздин тажрыйбалуу деп, акылдуу деп өзүн сезип жүргөндөр да азыр. Өтө эле биз кыйрат үребиз деп, тажрыйбалуу, өзүм билем, өтүгүм төр кыйлем деп, ошо кесепетти алып келип, эми ошол жерге аз коридор ачып бер. Ошол жерге коридор ачылып бере турган болсо, туугандар, Варукка ошол жерге коридор ачып берсек, туугандар, биз кечегинде 3 күндүк согушта көрсөтүп койдук, туугандар. Өзүңүздөр көрдүңүз. Гум помушту ошол жолдон өткөзө албай калдык. Өзүбүздүн жолдон өзү өткөзө албай. Биз азыр коридорго берсек ошол жерде, анда вообще эле кайсы күнү болсо, кайсы күнү жаап коюшу да мүмкүн. Анан биз ошол Аелектеги шаар, ошол жерде Аелек, ошол сүйлүктүү жактар бизде анклав болуп калабыз. Анан биз өзүбүз кыйналабыз анан. Ошон үчүн ушу чегара маселесинде чечкиндүү, тажрыйбасы күчтүү адамдарды алып келип, ушуну чечсе туугандар, ошондо
жакшы болмок. Анан азыркы эр азаматтар көрөт, кыргыз элинин тил жулгучу болуп, анан кече Тажикстанда событияда барып тажиктердин тилин жулбай белет. Жок, кечирим сурап жүрөт, извините деп. Керек болсо глава команда уши кечиримдүү бололду деп. 36 жараныбыз өлүп атса кечиримдүү болот. Биздин мамлекетке кол салып кирип келип атса, биздин эгемендүүлүгүбүздү доо кетирип, биз кечиримдүү бололду атабыз. Билбейм. Бул мен бийликти бул бийликти мен башында билгем. 8 ай мурун билгем. 8 ай мурун какшап келгем. Туугандар, бул бийлик тажрыйбалуу эмес, билимсиз, колунан келбейт иштеке. Бул кишилер аз келгенсип, өзүңүздөр уккандай азыр мына мамлекеттик ишканаларды саттыкка койду, менчиктештирүүгө. Мына айтканда, мына темир жол, аэропорт, ошо окшогон мамлекетке караштуу ишканаларды саттыкка коюшту. Ким кепилдик берет? Эртең ошол сатылган нерселер башка мамлекет, мисалы Россия алышы мүмкүн, Кытай алышы мүмкүн, Өзбекстан алышы мүмкүн, кайта өзүбүзгө өтөт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул Садыр Жапаров өзүнүн колунан эчтеке келбей, ушул нерсени ойлоп таап, саттыкка коюп, мен билбейм, Кыргыздын сатылбаган бир эле нерсеси калды. Ушулар сатылып бүтсө, Кыргыздын бир колтугунда жүнү калат. Ошол болду, башка эчтеке кылбайт. Ошол туугандар. Мен билбейм, бул башында айткан туугандар, адашпайлы туугандар, адашпайлы. Түрмөдө отурган 2 жолу соттолгон адам, 2 жол кандай түшүнбөгөн адамсың? Баш кайсы демократиялык мамлекетте 2 жолу соттолгон адам, жогорку соттун өкүмү чыккан адамды биз райондун соту менен актап коюп, актап атат. Уят да. Мына Садыр Жапаровдун эжеси акталып чыгып атат. Ташиевдин баласы акталып атат, мына туугандар. Кече жакында Бакиевдин иниси бар экен, Каныбек Бакиев деген. Ошол өкүмү жокко чыгарып атат туугандар. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, бул жакшылык нерсеге алып келбейт туугандар. Өзүңүздөр көргөндө бизге патриот карапайым элдин балдарын камап, кыргыз элине душманчылык, чыккынчылык кылган адамдар бизде азыр чиновник болуп отурат туугандар. Мына бир ошол 36 жараныбызга бир жоопкерчилик тартылган жок. Эч ким тартылган жок туугандар. Бир чиновник тартылган жок. Бул боюнча 36 жаран боюнча кимдер тартылыш керек? Биринчи очередте глава командующий деп, мыйзамсыз болсо да, гарант конституция деп Садыр Жапаров жооп берет. УКМКнын төрагасы Ташиев жооп бериш керек. Министр МВД, министр обороны, министр иностранных дел, Тажикстандагы элчи алда жооп бериш керек туугандар. Ушул адамдар жооп бергенде анан адилеттүү көрүнөт туугандар. Ага чейин ушул нерсе келе берет. Булар ошо 36 жаранды көзгө илбейт туугандар. Булар ошо 36 жаранды садага чабышты. Айтканда, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бийлигин бекемдейм деп, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн садага чабышты. Мына ошентип эсептеп калдым туугандар. Башка ойлой турган оюм жок. Эмне үчүн ошо 36 жаран өлүп отса, бир чиновник жоопкерчиликке тартылбаса, менга таң калыштуу туугандар. Эмне үчүн? Өзүңүздөр суроо берип кетиңиздер. Өзүңүздөр суроо берсеңиздер болот. Аз келгенси ошол Тажикстан мамлекети бизге вооружение нападение кылып келип атса, армиясы коридорду ачып беребиз деп атат. Коридорду берсек, ошол менен элек бизде анклав боюнча калат. Өзүңүздөр ойлоп, өзүңүздөр анализ чыгарып көрүңүздөр. Анан кечеги туугандар, кечеги боюнча дагы бир нерсени айтып кетейин туугандар. Кечеги окуя боюнча министр внутренних дел, министр мына Улан Ниязбеков деген киши экен. Ушул боюнча кече пост жаздым эле. Кыргызстандан мага ошо документтер келди 2012-жылы. Бул кишиге иш козголгон экен. Анан уголовный делону кыскартып салышты. Иш козголуп, уголовный дело ачпаптыр, дейми? Бул кишинин боюнча историясын окуп чыгып, баардыгы тастыктап чыгып, бул кишинин кайерде служба алганын деле белгисиз экен туугандар. Дипломду кайерден алганын деле мындай мутный да, историясы мутный туугандар. Бул кишинин МВДнын министринин историясы өтө мутный киши экен, мындай
Кечегинде мен жазып чыктым эле өзү. Постумду карап чыксаңыздар болот. Мына өзүмүн Facebook'ta мен коюп чыктым эле. Ошону көрүп чыксаңыздар деп эле тургандар. Ошол кишинин эми азыр мен сиздерге ошону айтып берейин туугандар. Мен сиздерге ошол киши боюнча мына Улан Ниязбеков жөнүндө азыр мен сиздерге ошол боюнча айтып берейин мына жерде. Бул жерде жазылыптыр. Ошол 2012-жылы 25 октябрда постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отказ кылыптыр дейм. Бул себеби срок действия өтүп кетти депчи. Бул киши баягы берген маалыматы боюнча военный билети деле баягы күмөн жаратат туугандар. Себеби бул кишиники мынабы бул өзү ошол войсковой часть 48-410 деген частта служба кылды экен, бирок ал жерде бул кишинин аты жөнү деле жок экен туугандар. Мен түшүнбөй калдым. Анан бунун диплому боюнча мына архив Кыргыз, мына КГЮГАда при правительстве Кыргызской республики Ниязбек получил высшее образование номердеги номер 59060, регистрационный номер 869. Ушул күмөн жаратылат да, бул кишинин диплому да күмөн жаратылат, военный билети да жаралат. Эми ал бул кишинин жалган маалыматы менен азыр бул ошол жалган маалымат менен срок өтүп кетти, уголовное дело возбуждать этип кыскартып салыптыр турганда. Эми биздеги министрлердин деңгээли ушундай болот. Мына өзүңүздөр көргөндө. Баягы министр здравоохранения бар, эми саламаттык сактоо министри. Өзүңүздөр билесиздер, мына президент, мыйзамсыз президент менен экөөбүз коргошууну элди коронавирустан дарылайбыз деп коргошон ууну ойлоп табышып, эми элестетсеңер. Эми муну министр внутренних дел деп элестеттик эле. Улан Ниязбековдун автобиографиясын кече окуп чыгып, мен таң калдым. Бул кандай служба кылбаса, диплому күмөн жаратса, военный билети күмөн жаратса, кантип бул ушу киши министрге чейин жетти? Не себептен, не кылганына, кандай кылганына? Мен түшүнүксүз да. Мен булардын тажрыйбасы жок экенин мен мурда эле билет болчумун. Шалтаң балтаң да, баардыгы шалтаң балтаң. Мындай айткандачы. Бардыгынкы шалтаң балтаң. Мына министр здравоохранения кечегинде эле өзүңүздөр билгендей бир зам министр өзгөн Баткенге карайт деп жүрдү эле. Мына деңгээлдерин карасаңыздар туугандар, өзүңүздөр салыштырып. Бизде жокпу мындай таза адамдар? Таза, тажрыйбалуу, билимдүү адамдар 6,5 миллион ичинде жокпу? Мен түшүнбөйм да. Өз кандай биз талап кыла албайбыз? Азыр карасаң мына бийликте отургандар кимдер? Бир досу УКМКда Ташиев, бир досу спикер Мамытов, Талант Мамытов, спикер болуп парламентте отурат, мыйзамсыз. Бир досу министр здравоохранения, бир досу дагы бир жерде. Карасаң кайын журттарын апарып койгон, же кудаларын апарып койгон. Бизде мамлекетпиз, же жөн эле баягы атасынан калган баягындай ханство, мен түшүнбөйм. Эми ойлонолу да туугандар, мыйзамдуу мамлекетте жашайлы десек туугандар, тең укуктуу бололу десек туугандар, закон баарына бирдей боло турган болсо, биз дагы талап кылышыбыз керек. Эми мыйзамсыз болсо да, мына мыйзамсыз алып келдиңер. Мыйзамсыз, өзү турушу мыйзамсыз деп мен сиздерге айткам, Садыр Жапаров. Мен бул нерсени айта берем туугандар, себеби мыйзамсыз. Бул бир эле менин сөзүм эмес, башкалар деле ошентип ойлойт туугандар, булар мыйзамсыз. Мына мыйзамсыздыгынан Тажикстан Республикасы сүйлөшпөйт, мына мыйзамсыздыгынан туугандар. Булар дагы таңга аны айтып атат туугандар. Мыйзамсыз. Түрмөдө отуруп келген адам президент кантип болсун деп атат. Мына мыйзамсыздык ушул жерде болот туугандар. Неге айта албайбыз? Өз кезинде ошо сөзүбүздү айта албайбыз, эмне мыйзамсыз кемчиликтерин айта албайбыз. Мына эми эмне кылып атат? Биздин ишкана, мамлекет ишканалары бул бир жерден түртүп атабы? Ошол ишканаларды менчикке бергенден көрө, саткан көрө, ошол жерге тажрыйбалуу инсандарды алып келиш керек. Ошол жерде иштете турган, алып кете турган тажрыйбалуу инсандарды алып келсек, ошол ишканалар мамлекетте калат дагы, мамлекетке налог дагы төлөйт, башка дагы көп нерселерди кылат тууганда. Тажрыйбалуу адамдарды алып келели, инсандарды алып келели ошол жергечи. Туурабы? Анан менчикке салып, как будто Садыр Жапаров келгенден бери эмне иш кылды? Бир көрүнүктүү иш кылган жок. Эми азыр баягы Кумтөрдү канча миллионго штраф кылып сот чыгарып, туугандар, ол жөн эле сөз да туугандар. Олар жөн отурбайт туугандар, ол Кумтөрдө жөн отурбайт. Эртең
городской сот бар, жогорку сот бар, аз келгенси международный сотко берет, арбитражный сотко берет. Ошого чейин барат. Бул жөн эле популист сөз. О, мына көрдүңөр, мына штраф салып кой деген. Бул просто популист сөз. Эртең международный сотко, арбитражный сотко барганда ким кепилдик берет, утат деп. Себеби бизде тажрыйбалуу адамдар жок. Тажрыйбалуу юристтер жок болуп атат. Ошону утуп чыкканга, туурабы? Анан жөн эле биз штраф бердик, мына төлөп атат. Бул жөн эле популист сөздөр туугандар. Качан гана ошол 5 миллиардка жакын штрафты алганда мамлекет түшкөндө айтсаңар, ошондо сөз унч сөз болот. Анан каяктагы эле дагы ошо комиссиянын мүчөсүн кылып, комиссиянын мүчөсү дейм, ошол алдында турат экен, Акыл Жапаров дейм. Баягы койго кашкырды кайтартып койдук да туугандар. Койго кашкырды кайтып. Акыл Жапаров ким экенин биз билебиз да, туурабы? Ким экенин билебиз. Анан азыр популист сөздөрдү чыгарып, мына биз 5 миллиардка штраф берип, соту чыгарып берди, өкүм чыгарып берди. Туугандар, сүйүнгөнгө эрте бул 5 миллиарддын бир тыйынын көрөбү экенсиңер. Себеби аларда кумтөрдө иштегендер жин эмес да. Алар эртең городской сотко берет, анан жогорку сотко берет туугандар. Анан Кыргызстанда утуп чыксак да, утуп чыккан учурда деле арбитражный деп международный сотторго берет туугандар. Ошол жерде чыныгы илимиңи көрсөтүшүң керек, тажрыйбаңы. Анан кийин азыр сүйүнүп алып, мындай кылып берди. Жөн эле популист сөз менен ушул малга чейин келдик. Популист сөз менен келдик туугандар. Анан келе мактаныш, мына андай кылып берди. Туура эмес туугандар. Качан гана ошо 5 миллиард акча бизге түшсө мамлекетке, доллар канча деп атасыңар? Мына төлөй берди деп мактанып, уят деп ушунчалык дагы деңгээлибиз төмөн болот туугандар. Да ойлонуп алуу да. Айтат да эртең кумтөр деле айтат да, бул кумтөр жин эмес да. Кумтөр жин эмес туугандар. Туугандар, мен эфирди аяктап кетип атып, саламатта калыңыздар, дагы эфирге кирем. Аманчылык.